билимдүү энелердин негизи коомдо болуусу шартпы? Шарт да. Кайра эле ушул темага келебиз да. Милдеттүү түрдө билесизби, мага көп суроолор келет да. Балдарыңызды кантип китеп окутасыз деп. Балдар эми баардык балдар китеп окуганды сүйө бербейт, баардык адамдар дагы китеп окуганды сүйө бербейт. Сиз китеп сүйүүчүлөрдүн катарына кирет деген 100% гарант болбойт, бирок сиздин жашооңузга эң керектүү китептерди өзүңүздү кыйнап болсо да окуганга туура келет. Ал маселен ошол эле диний китептерди, классиканы сөзсүз окуп коюшуңуз керек дегендей, мисалы Сынган кылычты угубаган кыргыз жок деген сыяктуу ошондой китептерди окуп коюш керек. Бирок дагы бул 100 жолу айтылган пикир, бирок дагы деле кайталап коеюн. Балдар деген сизди көрүп тарбия алат. Балдар сиздин сөзүңүздөн тарбия албайт, балдар мектептен албайт, балдар бир жактан албайт. Балдар сиздин өзүңүздүн алып жүргөнүңүздү көрүп гана тарбиялайт. Эгер сиз телефон чукулган эне болсоңуз, балаңыз ошондой болот. Эгер китеп барактаган эне болсоңуз, балаңыз ошондой болот. Мен азыр ойлонуп атам, бул комментарийди Мырза жазган окшойтпу деп. Саламатсызбы, чоң кыз, жаш эле экенсиң, көп сөз айтып атасың. Азыр кайсы заманда жашап атасың? Аялды мактап, эркекти жамандаба. Аял күйөөсүн өлтүргөндөр толтура, иман жолунда экенсиң, салмактап айтпайсыңбы? Кээде аял жаман, кээде күйөөсү жаман болот деп, жашоо ошондой, бир жаманга бир жакшыны кошот деп кал сөзүңдү айт, Кудай үчүн. Экөөбүздүн кимибизге эркектерди жамандай элекпиз го? Жаман деген жокпуз, эркектер аялдарды Кудай сактасын, негизи адам баласын жамандагандан. Анткени ар бир эркек дагы, аял дагы бул жараткандын бир жараткан улуу зат жараткан адамдар да. Анан бул жерде эркектер аялдарды камкордукка алыш керек, эркектер аялдарга жөлөк болуш керек деген жөнүндө сөз болду. Эми жаш экенсиң дегенде, жаш деле эмесмин, 3 баланын энесимин, 40-ка жакындап калдым. Жашоодо 40-та болсом дагы 70-80де жашаган адамдардын жашоосун көргөм, көп кыйынчылык өткөн башыман. Мен билесизби, келген көп кыз келиндер, эже бул темада лекция жасабайсызбы деп сурап калат да. Эмне үчүн ал темада лекцияларды жасабайм? Өзүм ал нерсени жасай элек болгон болом. Анан мен ушул нерсеге амал кылам. Өзүң жасаган нерсени гана жасаш керек, өзүң билген нерсени гана айтыш керек деген. Ошон үчүн сиз билбей менин акыма кирип алган болсоңуз, мен сизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечирдим.